Ассаламу алейкум, урматтуу Facebook'тагы достор, кыргызстандыктар. Мына 2-3 күндөн берки маалымат боюнча биз маалымат берип коюу үчүн чыктык түз эфирге. Ар кандай такталбаган калп маалыматтар таркатылып атат. Мына ошого биз тастыктоо иретинде, жооп иретинде чыгып отурабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, жакында Москва шаарынан 14 бала депортация болуп келди. Аны Адахань Кимсанбаевич кабыл албай коюптур, колунан жетелепчилерди алып чыктым беле мен дегендей жоопторду айтыптыр деп коомчулукка калп маалыматтарды таркатып, элди алдоо үчүн аракет кылып атышат. Мына ошолорго жооп иретинде мына кече учуп келген, ошол депорт болуп келген агаларыбыз менен түз байланышып, сиздерге түз маалыматты берип коелу деп чыгып отурабыз. Мына азыр агаларыбыз өздөрү айтып берет. Чындап эле кабыл алууга барса кабыл албай койду, же андай болгон жокпу? Жанакындай фейк аккаунттардан маалымат алып, алданбай, мына бул келген инсандардын өзлөрүнүн оозунан жоопторду угасыздар. Ассаламу алейкум, жамаат, кандайсыңар? Биз депорт болуп келдик. Келгенден бүтүн Кыргызстандын балдары бизди күтүп алып, жакшы. Чайпайын уюштуруп, анан агайга апарып жолуктурайлы дегенде биз өзүбүз отказ кылганбыз. Мыраптан 7 бала келиш керек. Кудай кааласа 1-2 күндө келип калышат. Анан агайга өзүбүз жолугабыз. Агай даяр болгон экен биздин жолугушубузга. Биз өзүбүз макул кылбадык, макул көрбөдүк, балдар менен чогуу кылайлы деп убара келдик кылбай. Кудай кааласа 1-2 күндө жолугабыз агайга. Өзү агай жолугам деген экен, биз отказ кылганбыз. Балдар толук жолугуп бардыгы келишкенде жолугабыз деп. Бул жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Андай жалган маалыматтар ондай болгон эмес. Фактысында мына биз өзүбүз отказ кылганбыз. Агай өзү жолугам деген жеринен биз жолуктурбай койгонбуз. Кудай кааласа эртеге 7 бала келет, бүт бардыгыбыз барып жолугабыз. Ошол, мына азыр жалган маалымат Facebook оналардан келип аткандарга биз ишенбегиле. Азыр баарыбыз шердебиз, 7 бала тең шерде. Күтүп атабыз балдарды. Кудай кааласа баары жакшы болот. Биз өзүбүз барганбыз о жерге. Эч ким бизге оны колдоо көрсөткөн эмес. Өз бүтүн Кыргызстанды колдогону барганбыз. Ошол биздин жаңылыктар. Мына достор, азыр өздөрү айтып атат, биз эч кандай фейк маалымат таратып же актанган жерибиз жок. Мына ошол иш-чарага баргандагы ушул агаларыбыз, ал жактан депортация болуп келип калганда ушул өздөрү айтып берип атат. Эми мындай да, жалган маалымат таратаардан мурда бир аз Кудайды дагы эстеш керек. Биротоло эле жамандап, ушул эптеп эле каралап, коомчулукка бир бүдөмүк ой салабыз дегендер мындай жүзүңөр ачылып калып атат. Мына өзү деле айтсын, бул жигитибиз дагы кошо келген. Ошол 7 баланын ичинде өзүң деле айтып койсоң бир-эки ооз. Кандай болду, эмне болду, кабыл албай койдубу же кандай? Бизди келгенде жакшы тосуп алышты балдар. Активист балдар баары жакшы тосуп алышты. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Аман эсен чыгып алдык, главный. Бул жакта эч кандай бир жаман нерсе жок. Бизди аябай жакшы кабыл алышты. Биз Адахань Кимсанбаевич өзү тосуп алам деп турган учурда биз өзүбүз отказ кылдык. Пока балдардын жарымы келелек. Ошолор келгенден кийин балдар чогуу кирели деп отказ кылдык, пока кийинчерээкке жылдырдык. Ошол эле болгон, башка эч бир паника, эч бир жок. Ошолор күтүп атабыз. Ошол эле болгон. Мына өзүңүздөр азыр угуп атасыздар. Кандай болгон, эмне болгон, ар кандай дареги жок фейк маалыматтарга ишенбеңиздер, урматтуу кыргызстандыктар. Булар буга чейин дагы алдап, ушинтип эптеп бийлик үчүн жан үрөп келген. Булар bundan кийин дагы ошону кылат. Себеби азыр коомчулуктун ишеними кетип баратат. Коомго берген убадаларынын үстүнөн чыга албай атат. Булар ар кандай амал таап, коомчулуктун пикирин же болбосо көз карашын бир жака буруу максатында дагы деле убара булар. Биз ошондойлорго алданбашыбыз керек. Мына азыр Адахань Кимсанбаевичке шайлоонун алдында не гана деген каралоолор болгон жок.
алары ары каттап суу кечпей калды эле. Эми мына 14 бала ушундай болуп келген экен, кабыл албай коюптур деп дагы жугунду коюп бир каралаганга өтүштү. Бардыгыбызга эле мындай аттын кашкасындай көрүнүп турат буларчы. Биз дагы өзүбүзчө ой жүгүртүп, акыл калчап иш кылышыбыз керек эми мындан кийин. Шайло бүттү, жана каркара тема жабылды. Баткен темасы жабылды. Дагы Маймакта бир жерлерде айтып жүргөн бир күчүктөр бар. Алардын дагы темасы жабылды. Эми жаңы тема ойлоп табыш керек болуп атат да аларга. Эми ушуну ойлоп табышты. 14 бала. 14 бала деп. Эми биринчиден Бул жалган. жалган деп өздөрү тастыктап атат. Келген болсо дагы мекенибизге келди. Кыргызстандыкпыз, кыргызбыз, кыргыздын уулу. Бир башка мамлекетке кеткен жок. Кытайга же Америкага же кайсыл бир жака буларды жөнөтүп жиберген жок. Кереметтүү мекенибизге келди. Буну дагы көрө албай, бул жерден дагы бир саясат издеп, бир каралоо максатында өздөрүнө бир арк чапкан аракет кылып атат. Биз мындай калдырбашыбыз керек. Анан бийликти жактап жүргөн жанакындай пактагорлор силерге дагы айтарым. Чындыкты айткыла. Бүгүн жалган айтсаңар, эртең чындык чыкканда ыйлайсыңар айтып коеюн. Ошон үчүн ачуу болобу, таттуу болобу, колдойсуңарбы, колдобойсуңарбы, кандай учур болбосо дагы чындыкты айткыла. Ошондо гана бизде бир өнүгүү өсүү болушу мүмкүн. Жалганыңар менен мындай экенсиңер да, жалган маалымат таркатып алып, кайра ошого ишенип алып өзүңөр курсант экенсиңер силер. Андай болбойт. Мына азыр ушул жерде 7 бала ушул жерде. Арасында мына мен курактуу дагы бизден бир топ улуу дагы муун агаларыбыз отурат мына. Булар жалган айтпаса керек. Мейли бизге ишенбегиле. Хайт өздөрүнө ишенгиле. Өздөрү айтып атат. Кудай кааласа эртең бүгүн жолугабыз агайга. Дагы тактап, Ошону дагы тактап сүйлөйбүз. Кудай кааласа ошол жерде деле көрөсүңөр. Биз жалган сүйлөгөн жокпуз. Агай бизди кабыл албай койду деген сөз болгон эмес. Биз өзүбүздөн агылдык, балдар келсе чогуу кабыл болот деп. Ошого ниет кылганбыз, балдар менен чогуу барабыз деп. Бетте бизде Адахан Кисенбаевич бизди четке каккан жок. Биз өзүбүз отказ кылдык жолукканга. Аллага шүгүр, активисттер бар экен, балдар бар экен, күтүп алышты. Биз келгенибизге намызданбайбыз, өзүбүздүн жерибизге келдик. Чет өлкөгө кеткен жокпуз. Кудай кааласа баары жакшы болот деп ойлоп атабыз. жалган маалымат таркаткандарга мыйзам чегинде жаза бериш керек, болбосо ушакчылар көбөйүп кетти. Туура. Бирок ал мыйзам өздөрүнүн фейктерине иштебейт. Эгерде бийликти колдобогон оппозициялык маанай тарабынан бир жалган маалымат айтылып калган болсо, заматта жетип барышат. Бул Кыргызстанда бүгүн эле болуп аткан көрүнүш эмес, бул 30 жылдан бери келе аткан көрүнүш. Жана мыйзамда кабыл алышпадыбы? Такталбаган маалыматтарды таркатып, элге кандайдыр бир элди козгой турган болсо, биз жаза көрөбүз, фейктерге дагы жаза көрөбүз дегендей мыйзамдарды кабыл алган. Алар иштебейт. Иштесе дагы бийликтин тарапташтарына эмес, каршылаш пикирде жүргөн адамдарга иштейт. Душмандарга эмес, биз душман эмеспиз. Ар дайым каршылаш пикирибизди, оюбузду, максатыбызды айтып келебиз. Аны кем акылдар душман деп түшүнөт. Алардын деңгээлине түшүп, биз дагы алар менен мындай айтыша берүүбүз келбейт. Мына азыр эле 2-3 саат мурун жаңы маалымат таркатты. Ошол эле бийликти жактап актап жүрүп, керек болсо бийликти жалашыбыз керек дегендер маалымат таркатып атат. Атын деле атагым келбейт, мен күчүк деп коем аны, сүткө тойгон күчүк деп. Алар Кыргызга жакшылык алып келбейт туугандар. Биз маалыматты бердик. Албетте чыгып, алардын деңгээлине түшүп, мындай бир карама каршы айтышкыбыз келген эмес. Бирок алар ушуга жеткирди. Мынабы фейк маалыматтарды таркатып, ошол фейктерге ишенип аткандар бир аз болсо да көзүңүздөр ачылат деген үмүттө кылып атабыз. Чындык каякта, ким калп таркатып атат. Мына азыр биз бул жерде үчөөбүз отурабыз, Мына үчөөбүз, мына бул жерде да жатат келгендердин арасынан, мына кутуп атат. Бардыгыбыз ушул жердебиз. Кабыл албай койду, анан тигинти минти дегендин бардыгы калп туугандар. Ишенбеңиздер. Ооба, Эшатов ошондой эптеп бир жагалданып, бир ыраазычылык барактарын алып жүргөндөр көп. Бизде мына чыныгы жүрөктөн колдогондор моундай болот. Себеби билесиздер,
эч кандай финансовый дагы же башка дагы эмес. Булар чын жүрөктөн колдоп атат. Мен дагы ошентип жүрөм мисалы. Бардыгыбыз. Ошон үчүн бүтүн Кыргызстан туруктуу келет атат. Колдоочулары дагы туруктуу, партия дагы туруктуу, лидер дагы туруктуу. Бүгүн бирди сүйлөп, эртең ал сөзүбүздөн тайып качып кетпейбиз. Качып кеткендер бүгүн ол тиги жакта отурат. Эми алар деген кимдер? Өзүңөр түшүнүп аласыңар. Кимге тиешелүү болсо өздөрү камтып алып алышат өзүнө жараша. Мына дагы бир агабыз келет атат. Ошо келген. Жакка отурабыз. Келсин. Эмне жөн сөз болду? Отуруңуз. Сиз дагы бир-эки Салам алейкум. Мынау маалымат мындай болуп атат азыр. Азыр социалдык тармакта Москвадан 14 бала депортация болуп келип, Мадумаровго жолугалы десе, ал кабыл албай коюптур. Силер кимсиңер, мен силерди колуңардан жетелеп мен чыктым беле дегендей сөздөрдү айтыптыр деп атат. Сиз ошону тастыктоо иретин айтпаңызчы. Сиз жолугууга аракет кылып, сизди кабыл албай койдубу? Биз жолугууга биринчиден аракет кылган жокпуз. Мына экинчи топ келиш керек калган балдар. Ошолор келгенде агайдын убактысын албайлы деп чогуу келди, ошентип чечкенбиз. Анан мындай куралы жалаларга ишене бербегиле кыргыз элим. Жалган айтып ушул жашка келдик, ушул жашоого келдик, ушул шартка түштүк кыргыз эли. Ойлоной элем мындан нарычы. Кандай ойлойсуз? Азыркы маалымат таркатып аткандар кимдер деп ойлойсуз? Эмне максатта таркатып атат алар? Билбейм да, бул эми адамдын айтыш эле кыйын го эми адамды эми. Жо мага таң калыштуусу, ошол каармандар сиздер да. Бирок сиздерге авторлук кылып аткан адамдар болуп атат да, фейктер, аларды кабыл албай коюптур. Силерди колуңардан жетелеп чыктымбы мен деп атыптыр дегендей нерселер болуп атат да. Ошону мынау кыргыз элине чындыкты жеткирип коюш биздин сиздин парыз да эми. Мен жакшынан нерсени айтып берем, бир кичинебизде бизди ата энебиз урушчу эле да, бир начарак эле же мындай иш кылып койсок, сен адамсыңбы деп. Ошондой сөздү укпаган балдар окшойт. Азыр карман болуп жазып аткандарчы. Анан башка айта турган сөз деле жок. Бизден кыргызда нуска эле го, кыска нуска, түшүнүктүү эле. Көп философиянын деле кереги жок го. Бир эки сөз менен эле жеткиликтүү кылат. Анан билбейм мен. Кандай ой менен жазгандарын да түшүнбөйм. Анан эми бул менен эмнени булар айткысы келип атат? Булар менен Түшүнбөй атам да. Биз барсак бардык колдоп, ол жерге бизди эч ким жетелеп барган жок. Кыргызстанга күйгөнүбүздөн бардык эле ошол жерде акыркы 20 жылда көрүп атпайлыбы? Келген президенттин баары эле 5 жылдык мөөнөтүн Алихан Кимсабаевич менен өткөзөт алышып убактысын. Анан бир жиында адамга деле түшүнүктүү болуп калды окшойт. Булардын башка кылар иши жок. Каралагандан башка. Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим, уктуңуздар. Биз сиздерге тастыктап бердик. Мына өздөрү дагы тастыктап атат. Кандай болгону. Эми өзүңүздөр ойлонуп жыйынтык чыгарыңыздар. Айтчу сөз көп, өтө көп. Бирок алардын деңгээлине түшсөк болбойт. алардын деңгээлине түшпөйбүз биз. Ошого биз мына азыр ар жактан маалымат согуш, албетте бул бийлик машина баары бир. Аракет кылат, каралап, жамандап, аларга эч кандай мыйзам дагы иштебейт, фейктерине дагы, жалган маалымат таратканына дагы. Ошондуктан алар каалагандай азыр байкындай эркин талтаңдап жүргөн убагы да фейктеринин. Бирок биз да фейк эмеспиз. Аты жөнүбүз жазылуу, өзүбүз дагы ким экенибиз тастыкталуу. Мына өзүбүздүн жүзүбүз менен чыгып бардыгыбыз сиздерге кайрылып отурабыз. Ушул туугандар, мына буга чейин дагы бул агаларыбыз ошол жакта кармалганда, мына ушулардын айынан таксисттерге кысым болуп атат, кокуй. Ушулар балени баштады деген дагы аябай бир акылдуулар чыккан. Бул атайын каралоо чабуул болгон бул дагы. Азыр бул агаларыбыз айтып отурат, андай эмес деп. Бул жаңы жылдын алдында жылда эле ал жакта текшерүү болуп келет. План толтуруу деп коет. Депортация кылганга, документи туура эмес жүргөндөрдү жөнөтүүгө ошондой аракет жылда болот. Мен кошумча алып коеюн, бул жерде да бир кызык нерсе болду жигиттер. Мен 20 жылдан бери Москвада турам, бирок кыргыз жаранымын. 10 жылда эле бир келчү элем Кыргызстанга. Документтерим сөгүп бүткөндө бул чечимдин дагы бир негиздерин
мындай бир жакшы правовой жер болсо, жакшы болсо айтып берет элек. Сот даже менин ишим караганда ходатайство работа иштен 16 жыл характеристика, регистрация прописка бардыгын текшерип эчтемке таппай мен кеше августта документ алмаштырып кеттим да ошол эски паспортума түзүп коюптур. Бул кызык нерсе дагы мынтип эме текшерсе энди. Эми дагы бир ушунча болуп калды. Азыркы бийлик 30 жылда бийликке келип иштебегендерден караганда 100 эсе жакшы иштеп атат деп атат да. Мен бир нерсени сурагым келип атат. Сиздер ал жакта кандайдыр бир судка кармалып турдуңуздар. Сот болгонго чейин, башка болгонго чейин. Ал жерде биздин жарандар жок бекен? Жарандар бар. Укугу тебеленип, айдап, жылдап жаткандар барбы? Бар. Толтура Сахаровада Сахарова 5 жылга чейин кыргыз балдары бар. Кээ-биркилердин адреси жок. Адреси жок, дайыны жок. Дайыны жок. Неттен активист балдарга берип атып, ошол аркылуу табышты. Жаш бала экен. 60 күндөн бери жатыптыр ал бала. Мына урматтуу бийликтин фейктери жүгүртмө. Ошол жакта кыргыз жарандарыбыз укуктары тебеленип, 2 айлап, 3 айлап ФМСтин Сахаровада, ФМСте кармалып жаткан жигит кыздарыбыз бар экен. Бир жигит 3 жылдан бери данный чыкпай ошол жерде отурат. Ана 3 жылдан бери деп атат. Мына азыркы бийликке шилекейиңер агып аткандар. Ушуларды айтпайсыңарбы кыргыз үчүн күйгөн болсоңор, мисалы. Не деди? 2 жыл 4 ай отурдум дейт. Азыр дагы 6 ай отурсам дейт, Россиянын жарандыгын берип ушул жерде мени чыгарат дейт. Уктуңуздар. Буга мен өзүм дагы күбө болгом. Булар азыр жаңы, свежий маалыматты айтып атат. Ошол элчилик иштеш керек бунун үстүндө. Ал элчилик өзүнүн көлөкөсүнөн өзү корко турган элчилик деп атышат. Бул коомдун берген баасы. Аны каалайбалар, каалабайбы коом ушундай баа берип атат. Демек ошондой. Мына бир адамдын артынан түшүп жамандап каралагандан көрө ошол жактагы мекендештердин укугу боюнча, алардын эртеңки тагдыры боюнча аракет кылып күрөшсө жакшы болмок. А булар болсо бийлигибизди алып коет, кызматыбыздан ажырап калабыз деген ой менен бир арзан бир болбогур, арзыбагыр бир максаттары менен жамандоо менен аракет болуп жүрүшөт. Элчилик күчтүү болсо, мамлекет башчыларыбыз күчтүү болсо, кыргызыбыздын укугу корголо турган болсо, ал жерде корболбойт эле. Өзбек, тажиктерди ал жерде көпкө карматпай алып чыгып кетишет. Алардын укуктарын коргойт элчилиги. Мен да бир нерсени кыстырып айтып коеюнчу жигиттер. Бул жерде бул поддержка болуп биз эме кылганда, флешмоб кылганда саат флешмобду уюштуруп барганыбызда саат бир 9-дан 15-20 мүнөт өтсө керек эле. Ал жерде бир 15-20 мүнөттөй флешмоб тартылды. Андан кийин кеткенбиз бардыгыбыз. Чыгып кетип атканда участковый менен 2 ДПС машинасы келип токтотуп, объяснительный алган, эмне болду деп. Ал жерде мен эмес, башка активист жигиттер айтты, түшүндүрүп. Бул жерде ушундай бизде выбор болот, ошо выбордун алдына кичине агитация деп. Жылда болуп жүргөн нерсе деп эле айтты эле, андый жерден кое беришкен. Эч ким деме кылбай эле. Анан кийин эле түн жарымда кармап башташпадыбы? Кызык болбодубу бул жагы? Атайын да. Атайын болгондой эле болуп калды. Анан дагы бир нерсе бул жерден бирөө сурангандай эле болгон окшойт. Ачык эле айтпады. Инспекторлор жакшы ачык эле айтпады. Жогору жактан тапшырма болгон бизге да ачык эле айтты го. Силердин статьяңарды политический такап атат депчи. Политический статьянын баарын эле билесиңер да. Мына туугандар. Россиянын жергесинде биз агитация жылда болуп жүргөн нерсе да. Америкада көтөрүп жүрөт, Израилде көтөрүп жүрөт, бардык элде эле көтөрүп жүрбөйбү? Адамдар башка граждандардын, башка өлкөнүн граждандары укуктары тебеленбей эле жүрөт. Туурабы? Бирдем болсо кача барышат посольствого. А бизде ал жерге кире албайсың. Акча берип да кире албайсың. Мына ошол биздин элчилик түздөн түз ошол жактагы жүргөн биздин мекендештердин укугун коргоо. Азыр бир нерсени баса белгилеп айтайын. Бул кечегинде депортация болуп келген жарандарыбыз бардыгы консулдук каттоодон өткөн. Консулдук каттоого эмне үчүн турат? Ушул укуктары тебеленип,
мыйзамсыз кандайдыр бир үстөмдүккө учурап калбаш үчүн ошол биздин ишеним берип жөнөткөн элчилигибиз бар. Ошол тарабынан биз колдоо алабыз, коргоо алабыз деп ошол жерден консулдук каттоодон өтүшөт. Мына келген балдардын баардыгы ошол жерге консулдук каттоого турган. Аны дагы эске албай, бирөө дагы биздин элчилик тарабынан басып барып, акыбалын сурап же колун сунуп койгон эмес. Ошондон улам биз бийлик тарабынан жогору жактан буйрутма болгон экен деген тыянакка келип отурабыз. Анын үстүнө ошол жердеги кармагандар айтып атышат, жогору жактан ушундай келишим болду, саясий кечирип койгула бизди дегендей жоопторду айтып узатышкан. Дагы бир нерсе да, ошол күндөрү биз тиякта Сахарада жаткан учурда ата-энелерибиз посольствого барган экен. Барганда посольстводон кууп чыгыптырчы. Ошондой эмелер бизге маалыматтарды айтышты үйдөгүлөр. Не дептир? Кабыл алыптыр ошо Жок, посольство? кабыл албай эле сырттан да кууп чыгыптыр. Биздекилер айткан экен, ошол проблемасын айтса, ошондой барып каарагыла деп айтса, аларды биз аны чече албайбыз, тыч эле кетип калгыла дегендей бир көргөзүптүр да. Мына эми жанакындай фейк маалымат таркатып 30 жылда мындай эч ким иштеген эмес деп эптеп эле бир элди маалымат согуш менен алдап сугарып аткандар. Кыргызга күйгөн болсоңор, бүгүн бийликте турганда силер сүйүп, силер жакшы көргөн адамдарга бүгүн айткыла. Могул жерде мынанча мекендешибиз кыйналып атыптыр, азап тартып атыптыр. Ошолордун маселесин чечип бергиле. Ошолорго жардам бергиле деп бүгүн кайрылгыла эми. Силерди угат да, же силерди толку күчүкчөсүнөн үрдүткөнгө эле жарайбы? Ошол Москвада, Сахаровада канча деген мекендешибиз жатат деп атат. Кыз келиндер жатат. Кыз келиндер бирөө боюнда бар деп дагы айтып атышат. Ошентип кошуп, мына калп айткан фейктер ошолорго жардам берсеңер. Фейктер мындай бир Жакшы болот. өзүңөргө күнөө иш албай, арам иш кылбай, калп маалыматты таркаткандан көрө сооп иш кылгыла ошого бүгүн. Мүмкүнчүлүгүңөр бар. Маскасы жок жүргөн үчүн алып келип 10 суткага камап, ошол жерде кыйналып аткандар дагы бар экен. Элчилик иштебейт десе убагында элчиликтин айланасында дагы дежурлар чогулуп алат да чынында. Капа болбосун, мен бирөөнүн атын атабайм, бирок өздөрү билет. Сөз ээсин табат. Ошолор жагалданып, ой, сиз жакшы кылып атасыз, сизден өткөн бул жерде дипломат болгон эмес, сизде эч ким иштеген эмес деп жүрүп, аларды дагы көкөлөтүп бир өзүнчө эле башкача кылып жиберебиз. Күчүндө турганда, кызматта биз ошондо ачуу чындыкты айтышыбыз керек. Ачуу чындыкты айтсак, ошол убагында маселени чечүүгө алар дагы далалат кылыш керек. Алар кызматтан кеткенден кийин 1000 жолу какшаганыбыз менен бир тыйын, себеби кызматы жок. Туугандар, мындай бир маалыматты таркатаардан мурда, же бирөөгө акарат айтаардан мурда, же бир ишти кылаардан мурда сураныч, бир талдап коюңуздар. Акыр адамбыз. Заматта ишенип кеткен болбойт. Эмеде, Нурбек, мен бир кыстартып коеюн да. Анан бир-эки күн показания берип жүрөсүң да. Анан биздин делону караган следователь, подполковник жигит экен, бизде эми мынча сүйрөбөй эле кетирсең кетирбейсиңби деп айтсак, эми мындай мыйзам жолдору менен толук алып барганга туура келип атат. Это просьба дегендей кылып койду да. Анан биздин укуктарды коргогон эмелер, мыйзамдар бар го, келишимдер го десем, вы давно не в правовом поле деп койду. Бул дегенде таможенный союздан чыгып кеттиңер дегениби? Билбейм, мен да түшүнбөй калдым. Нас кто-нибудь должен защищать десем, вы давно не в правовом поле деп койду. Угуп атасыздар. Бул дегени мыйзамсыз же болбосо бир мыйзам иштебеген жерде ошентип айтышат да. Таможенный союз жок. Таможенный союзу дагы жок. Бул договор, мурдагы келишилген договорлор бузулду деген неме да. Бул мыйзам алмашкандыктан биз кайрадан договор түзгөн эмеспиз мамлекетчи. Демек таможенный союзда жок деген үчүн. Ошол эле маани албак койду. Болсо биздин өкүлчүлүктө болсо эле биздин укукту коргогон юристтер, бар алып иштегендер. Ошолор басып келет эле да. Басып барган жок да сиздер. Жок. Алар бүгүн эле эмес. Мындайда Мен мындай нерсе башыма түшпөптүр, мен өтө аябай таң калдым. элчиликте тууганы иштесе же болбосо бирөөнүн элчиликте иштеп аткан адамдын тууганы же таанышы билиши
бир жакындаш бир пикирлеши түшүп калган болсо алар барат. Анан сизге окшош, мага окшош бейлерек жөнөкөй кыргыздын баласы түшүп калса барбайт. Ошол айлык алып аткан айлыгындагы актай албайт чындыгында. Мен эмнеге таянып отуруп атам? Мына сиздер 10 сутка отурдуңуздар. 10 суткада бирөө басып барган жок, туурабы элчиликтен? Бирөө сураган жок. Азыр булар айтышы мүмкүн, бизге маалымат келген жок, андай. Биз маалыматты да бергенбиз. Аны айтып актана албайт элчилик азыр. Алар жөнүндө бизге эч ким маалымат берген жок дей албайт. Маалымат дагы берилген. Лично барып кыздар, жигиттер ушундай болуп калды. Карап койгула, жардам бергиле деп кайрылган. Бирок эмнеге жардам берген жок? Булардын айыбы эмне? Мадумаровду колдойт экен ошол эле. Ал өздөрүнүн, ар бир адамдын өзүнүн укугу, ал эркиндиги. Кааласа Балтабайды, кааласа Тешебайды колдойт. Бирок алар кызматтагы адамдар элдин антип бөлбөй кимди колдойт дебейт эмес, мыйзам боюнча булардын укугун коргош керек эле. Булар тарап болуш керек эле. Ошон үчүн ал жерде Кыргыз Республикасынын өкүлү болуп элчилик отурат ошол жерде. Ошол жакта убактылуу иштеп жүргөн мекендештерибиздин укугун коргойбуз. Алардын маселесин чечебиз. Аларга калкан болобуз деп жүрөт. Элчилик билесиздер, лично президенттин адамы болот, президент жактан дайындалат. Ошондуктан туугандар, бул жагына тыянакты өзүңүздөр чыгарасыздар. Биз жетиштүү маалымат бердик. Калганы мынабы фейк маалымат таркатып аткандардын абир өзүндө. Эмне десе дешсин, биз дагы деле чындык үчүн күрөшө беребиз, чындык үчүн алдыга көздөй жыла беребиз. Эгерде дагы бир жалган маалымат таркаткан болсоңуздар, сөзсүз ага дагы жообуңуздарды аласыздар. Эгерде ушунчалык эле бир нерсе билгиңер келип атса, айнанайын чыгып койгулачы. Бардыгыбыздын дарегибиз бар. Чыгып сурап койбойсуңарбы, как адам катары, ушундай болуп атабы? Эмне үчүн болуп калды депчи. Өзүңөрчө эле том бычып алып эле, жамандап эле каралай бергендин кимге кереги бар? Бүгүн биз бийлик тарапка сын айтып аткан болсок, алар сынды кабыл ала турган, сынды көтөрө биле турган, сынды уга турган кызматтарда. Демек сын айтылат. Анан эле аларды бир ак сөөк кылып бөлүп албагыла. Кыргыздын көпчүлүгүн сураштырып келсең, жөнөкөй жүргөндө ак сөөк. Бирок алардын баары жердин астында. Жердин үстүндө бүгүн басып жүргөндөрүбүз, биз аларга татыйбызбы, татыбайбызбы, аны Кудай билет. Ошон үчүн баардыгын эле актап жактай бербей, мындай адилеттүүлүк, мыйзамдуулук, теңдик жагын карайлы. Мен ошого чакырам жалпыңыздарды. Мүмкүн болсо ушул эфирди бөлүшүп, колуңуздардан келишинче таркатып, коомчулукка жеткирип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Эгерде дагы бир бул эфирибизден кандайдыр бир туура эмес жол издеп, же туура эмес дагы маалымат таркатууга аракет кылган болсоңуздар, bundan дагы ашыкча жооп аласыздар. Тастыктоосу менен. Бул ушул жигиттерди бир инсандын жанында кошо турган сүрөттөрү менен, же болбосо видеолору менен. Ошондуктан жаман маалымат таркатканды токтоткула, ар бириңерге келгиле, адам болгула. Бизди силер мындай бөлүп, же жарып, же ашыкча сөз айта албайсыңар. Себеби биз дагы кыргызстандыкпыз, кыргыздын уулубуз, кыргызбыз. Биздин да толук укугубуз бар. Кыргызстандык катары, кыргыздын уулу катары, кыргыз катары. Кандайдыр бир топко же кандайдыр бир бийликке келген адамдар үчүн Кыргызстан менчик эмес. Бул сөз эркиндигибизди дагы эч ким чектей албайт. Бар болгону ушул сөз эркиндик калды азыр. Мына бүгүн эле кристалдай таза шайлоо болот деп аткам. Анын дагы жыйынтыгын көрүп атасыздар, Жанар Акаевдин мандатын алып коюшту. Күрөш жүрүп бүткөн соң эреже өзгөрүлбөш керек. Эрежени өзгөртүп туруп, Жанар Акаевди алып коюшту. Жанакыл депутаттыкка өткөн эжекебиз билесиздер кимдин ортак экенин. Демек мыйзам бүгүн дагы иштебейт. Иштеши мүмкүн дагы эмес экенин өздөрү тастыктап атат. Кадам сайын. Ошон үчүн биз адилеттүүлүк тарапта бололу, мыйзамдуулук тарапта бололу, чындык тарапта бололу. Албетте чындык кандайдыр бир убакытка чейин жеңе албай же үстөмдүк кыла албашы мүмкүн, бирок акыр аягы келип чындык чыгат, баарын басат. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Мүмкүн болсо бөлүшүп коюңуздар. Эгерде дагы бир кандайдыр туура эмес маалыматтар чыкса, биз дагы чыгып, ушул эле отурган агаларыбыз менен толук кандуу маалымат беребиз.